Кыргызстанда күн сайын жүздөгөн батарейкалар таштандыга ыргытылат. Ондогон жылдар мурда күнүмдүк жашоодо батарейкалар азыраак колдонулчу. Акыркы жылдары батарейканы өндүрүү процесси жеңилирээк болгондуктан аларга суроо талап жогорулады. Турмуш тиричилик электроникасы кеңири жеткиликтүү болгондуктан көптөгөн түзүлүштөр иштеши үчүн батарейкалар керек болгон пульттар менен жабдылган. Бүткөн батарейканын коркунучу жөнүндө жетиштүү маалымат жана түшүнүк жок болгондуктан көпчүлүк адамдар аны таштандыга ыргытышат. Натыйжада жыл ичинде Бишкекте таштанды төгүүчү жайларында гана бир нече миңден ашык батареялар топтолот. Батарейкалар бир жолу колдонулуучу жана аккумулятордук болушат. Бул кайра заряддалуучу батареяларда айлана чөйрөгө коркунучтуу никель кадмий кошулмалары, никель гидриди жана литий камтылган. Бир жолу колдонулуучу батарейкалар булгоочу таасири жагынан анча зыяндуу эмес деп айтууга болот. Бирок колдонуу жыштыгынын пайда болгон таштандылардын көлөмү алда канча жогору. Аягына чейин колдонулбай ыргытылгандыктан алар полигондордогу өрттүн себеби болуп келишет. Батарейкалар таштандыга аралашып, кийинчерээк алардын курамында сымап жана кадмий сыяктуу уулуу заттар топуракка жана сууга кирип, жалпы экосистемага зыян келтирет. Коркунучту алдын алуу үчүн батарейканы кайда таштаса болот? Чогулган батарейкалар кайра иштетүүчү жайларга алып барылат. Батарейка чогултуучу контейнерлер көптөгөн соода борборлордо, электроника жана тиричилик дүкөндөрүндө орнотулган. А сиз батарейкаларды каяка ыргытасыз?